Assalamu alaikum жамаат. Барыңардын кутмандуу күнүңөр менен. Бүгүн бизе 4-март күнгө болсо среда, эртең мененки саат таң атпай 10-дон 25 минут өтті. Уйкучуларга, жалкоолорго эми таң атты достор. Так, 98% зарядым бар экен, пробег нөлгө түшүрүп койдум. Биринчи заказды починди алдым. Нижний Аларчанан Ленинский проспект Чыңгыз Айтматова 57ге барат экенбиз. 2 точка менен бул 13 км 41 минута. Анан жигиттер көптөн бери ролик чыкпай калды. Акыркы ролик такси тармагында сменаны тартканым. Бул өткөндө бир ночто тарткан экен. Андан бери сменаны тартпаптырмын да. Орозон күнүндө, күндүздүн күнү жумуш кандай болууда? Айылдан көрүп жаткандар, алыстан көрүп жаткандар, жумуш кандай болуп жатат Бишкекке дегендерге бүгүн бир кыскача пайдалуу бир ролик болот деген ойдомун. Андыктан каналдан алыспай турула, каналга катталбай көрүп жаткандар, каналга катталып, бул лайктан басып, ой пикир сунуштарыңызды комментарийге жазып коюп, шашпай жан баштап чатып алып көргүлө. Умуштуулантабы. Жигиттер, ишеничтүү, туруктуу, жакшы таксопарк издеп жатсаңар, Эксперт таксопаркты сунуштаймын. Эксперт таксопарк такси тармагында көп жылдан бери эмгектенгендиктен өзүнүн айдоочуларына коопсуздукка жана туруктуулукка кепилдик берет. Эксперт таксопарктын эң эле алдыңкы артыкчылыгы бул тарифтерди тандап алуу мүмкүнчүлүгү. Ал кандай тарифтер десеңер, суткасына 55 сомдон, же ар бир заказдан 4 сом, же 2%. Кыскасы өзүңөргө жаккан, өзүңөргө ыңгайлуу болгон тарифти тандап иштесеңер болот. Эксперт таксопаркка катталып фотокөзөмөлдөн өткөндөн кийин силердин баласыңарга 100 сом саламдашуу бонусу түшөт. Анан дагы кошумча каражат табуу мүмкүнчүлүгү дагы бар. Ал кандай десеңер, досуңду чакыр программасы бар. Эгер досуңарды алып келген болсоңор, баласыңарга 1000 сом салып берет. Айдоочуларга 24 саат бою техникалык колдоо көрсөтөт. Кыргызстандагы ишенимдүү өнөктөш Эксперт таксопарк менен биргеликте мыйзамдуу иштеп, жакшы киреше тапкыла. Жерден де 38 минутада келдим жигиттер. 348 сом. Тагын бир заказ алгам. Так, жигиттер, 27 минута 295 сом бул заказды аяктадык. 4.94 рейтинг пассажирдики. 5 минут подача, андан ары 7-чи микрорайонго барат экенбиз. 11 километр 34 минута. Не знаете что? 7-й микрорайон Жукеева-Пудовкина, короче, надо. Чтоб вы не плутали по всему району там. А то там как это есть же, вот это вот. Вовнутрь показывает навигатор. Катаешься и катаешься бесконечно. Так, жигиттер, бул заказды аяктадык. 7-чи микрорайонго келип калдым. 26 минутада 305 сом. Короче, дворга кирбей эле койдур го. Жолдон эле түшүп калам. Дворго кирип, айланып, разворот кылып, өзүңдү кыйнабаа дейт го. Жаштар болсо давай айда подъездге чейин алып бар дейт болчу да. Аты жок көчөнүн Серкуловага 5 коэффициент. Здравствуйте. Здравствуйте. Жигиттер, бул заказды аяктадык. 8 минута 128 сом, азыр 5 коэффициент тагын бир заказ алгам. Ромео, Джульетта, ресторанда биз жана сен сүйгөн, алчалуу вино. Так, жигиттер, бул заказды аяктадык. 19 минута 219 сом. Сразу ол жигитти салабыз.
Aleykümselam. Так, жигиттер 7 минутта келдим. 111 сом. Saat болсо 2:30 болду. Эртең менен таң атпай saat 10:30да жумушка чыккан билесиңер. Ошондо 11:30, 12:30, 1:30, 2:30 ошондо 4 saat жумушта болуптурмун. Анын 1 saаты жөн эле өтүп кетти. Эс алып, телефондо бирөөлөр менен сүйлөшүп, ошентип 1 saat убакыт жөн эле өтүп кетти да, бош убакыт өтүп кетти. 1 saatты ошого чыгап салчу болсок, бул жакта 3 saat калат. Кече күнү интернеттен, инстаграмданбы же ютубтанбы көрүп калган болчумун, саатына 400 сом, 500 сомдон айланып, жаз келди, жумуш башталыптыр, жумуш бир аз кыймылдап калыптыр дегендей эмени көрүп калган болчумун. Анан ошону бүгүн силер менен чогуу байкап көрөлү деп атайын видео тартканча ошону эме кылдым да. Ошол чын эле экен жигиттер. Жаз келип, жумуш эми бир аз кыймылдап калыптыр. Кээ күндөрү эми билесиңер, таксинин жумушу бирдей эмеде кетпейт. Бир күн өйдө, бир күн ылдый болуп, ушундай болуп турат ойноп. Ошондой болсо дагы бул жакшы эле көрсөткүч да. 3 saatта 1128 сом иштептирмин. Ошондо деген 400 сомдон эсептечү болсок 1200 сом болот. Почти 380 сомдон айланып калды да саатына. Бул жаман эмес. Себеп мен бүгүн шашпай чыккам, ошондуктан ушундай результат болду. Эгер эртең менен эрте чыкчу болсоң, анда жакшы эле бир результат көрсөтчүдөйсүң да. Уже жумуш жакшы эле кыймылдап калыптыр. Азыр орозон күнү болгондуктан мен ушундай иштеп атам. Күндө ооз ачкандан кийин чыгып, абедке чейин иштеп эле, анан үйгө барып эс алып, кечинде чыгып 2-3 заказ жасап коет болчумун ооз ачкандан кийин. Кыскасы, орозодо график ушундай болуп жатат мен. Бүгүн болсо эртең менен шашпай, уктап, уйкуну кандырып, анан шашпай эле чыктым. Ошондо 3 saatта 1128 сом иштептирбиз. 6 заказ, 50 километр жүрүптүрмүн. Бул жаман эмес жигиттер, жаман эмес. Кудай буйрса, эртең орозо чыкчу болсо, жумуш бир аз кыймылдап жакшы эле болуп калчудайм. Бүгүнкү жыйынтык ушундай жигиттер. Эми эртең четверг күнү эртең менен эрте оозду жаап эле чыгабыз, ошону менен кечке иштегенге аракет кылабыз. Өзү негизи орозодо кечке иштегенге менде энергия жетпей жатат да. Орозодо эмес, башка күндөрү дагы негизи эле мен сууну көп ичем да. Бир күндө 1,5 литр, 2 литр суу ичип коем жок эле дегенде. Ошондуктан могу орозодо эртеңен кечке иштеген мага өтө кыйын болуп жатат. Тамактарым кургап, ооздорум жабышып, антип суулап коем, кайра эле болбой, кайра эле кургап калат. Кыскасы, эртең кечке иштегенге аракет кылабыз. Эми энергиям болушунча топтоп бар энергия менен аракет кылып көрөбүз. Эртең кечке иштегенге энергиябыз жетеби, жетпейби. Эртең менен оозду жаап эле жумушка чыкчу болсок, ошондо saat 4-5ке чейин иштечү болсок, примерно бир толук смена болуп калат экен да. Өзү негизи толук бир күндүк смена 8 saat да. Биз болсо жок дегенде 8 saat же болбосо 10 saat иштегенге аракет кылабыз. Эртең четверг буюрса ошентип иштеп көрөйүн. Эртең менен чыксаң жакшы эле результат болчу да. Эртең байкап көрөбүз. Бүгүнкү жыйынтык ушундай болду жигиттер. Акырына чейин көңүл бөлүп көргөнүңөргө ыраазычылык билдирем. Анан каналга катталбай көрүп жаткандар каналга катталып койгула. Кайрадан көрүшкөнчө аман эсен, сак саламат болгула. Ийгилик барыңарга жигиттер.